Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Тажикстан Кыргызстан көрсөткөн жардамына кыянаттык кылды. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев кыргыз-тажик чек арасында болгон тууралуу пикирин билдирди. Бул тууралуу ал жергиликтүү каналдардын бирине берген маегинде билдирген. Анын айтымында Тажикстан Кыргызстандын көрсөткөн жардамдарына кыянаттык кылды. 90-жылдары Тажикстан кандай оор абалда болгонун унутуп калды. Андан кийин жарандык согуш чыккандан кийин Кыргызстан токтоосуз гуманитардык жардамдарды жөнөтүп турган. Тажикстанда электр тогу менен камсыздап турганбыз. Ал убакта Тажикстанда дээрлик свет деле жок болчу. Тажикстандын Баткенге жасаган аракетин мен ачыктан ачык эле агрессия, атайын даярдык деп баа берем, деди мурдагы президент. Урматтуу мекендештерим, тагдырдын оор сыноосунан сиздерге кайрылууга аргасызбыз. Жок дегенде бөлүшүп, лайк басып коюңуздар. Уулубуз Даниэлдин оорусу 4 айлык кезинде окулисттин диагнозу менен эки көзү көрбөй калганын билип, ошол күндөн баштап Даниэлдин оорусу менен алышып келе жатабыз. Даниэл өзү 6,5 айлык. Даниэл операцияга 2 жолу барып, 3 операцияны башынан өткөрдү. Алдыда ким билет дагы канча операция күтүп турганын. Биринчи барганыбызда акча каражатына байланыштуу кечигип калганбыз. Эртерээк барганыбызда жок дегенде көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Жамбаш сөөгү менен жиликтин ортосундагы сөөгү дагы толук өспөй чыкпай калган. Ага болсо ай сайын массаж алып турабыз. Азыркы учурда балам Даниэл жардамга муктаж. Бул жолкусуна кечикпей барсак 2 же 3% болсо да сактап кала алат экенбиз. Ар бир аракетиңиз бизге пайдалуу. Жок дегенде ушул видеого лайк басып, бөлүшүп, чогулап жардам берели кыргыз элим. Эл сом 0700 08 30 74. Апасы Мамытканова Гулистан. Бакай коомдук бирикмесинин аксакалдар кеңеши Кыргызстан мусулмандарынын мурунку башкы муфтии ажылык сапарга чыгымдарды негизсиз көтөргөн деп айтып чыгышты. Бул тууралуу бүгүн 25 майда кеңештин өкүлдөрү маалымат жыйынында билдиришти. Ажылык сапарга кеткен чыгымдарды Максатбек Ажы Токтомушев көтөргөн. Себеби мен өзүм ажылык сапарга барып келгем жана кыргызстандыктар үчүн жатакана акысыз экендигин билем. Учууга акы төлөшүңүз керек. Андыктан татыктуу талапкерди каалаган региондон муфтий кылып шайлоону сунуштайбыз. Буга чейин муфтиятта иштегендер Илмияновдун, андан кийин Асылбек Жээнбековдун кадрлары болгон. Биздин өтүнүчүбүз муфтийди эл өзү шайласын, деди кеңештин өкүлү Токтобой Ажы Назаралиев. Тажикстандын Айыл чарба министрлиги чегирткелер айдоо аянттарынын 83,944 гектарына жайылгандыгын билдирди. Учурда 67,000 гектарга жакын аянтта химиялык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Чегирткелер менен күрөшүүгө ондогон шаймандар, аэрозол машиналары жана башка каражаттар тартылган. Министрликтин алдында чегирткеге каршы күрөшүү боюнча экспедиция иштеп жатат. Ал учурда талаларды чегиртке басып кетпөө үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча, орточо чегирткелердин үйрү бир жыл 2500 кишини тойгуза турган эгинди жок кылышы мүмкүн. Борбор Азиянын айрым серепчилери Тажикстан чегирткелерге каршы тура албастыгын айтып, күздөн тарта азык-түлүк каатчылыгы болоорун болжолдошууда. Эске салсак, Тажикстандын көпчүлүк аймактарында жазы менен сел жүрүп, бир нече турак үйлөр жана айдоо жерлери жарактан чыккан. Москвада кыргызстандык мигрант үй бүлөнүн 4 жана 5 жаштагы 2 кызы өрттө каза болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Усбакунова алардын сөөгүн мекенине жөнөтүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Азаттык кыздары Набыт болгон Кеңешбек Калмурзаевдин бир тууганы Уул кыз Калмурзаева менен байланышты. Ал каргашалуу окуя 22 майда болгонун, ата-энеси балдарды сыртынан кулплап жумушка кеткен учурда өрт чыкканын айтты. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Алар Сузактын Жалгыз Жаңгак деген айылдын тургундары. Кыргызстандагы туугандары окуядан кабардар. Сөөктөр азырынча Москвадагы оорукананын өлүкканасында. Аларды мекенине жеткирүү үчүн жакындары элден жардам сураган. Москвадагы кыргызстандык мигранттардын уюмдары акча чогултууда. Жардам берүү үчүн байланыш телефону +79 30 97 51 711. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгү мамлекеттин эсебинен өлкөгө алып келинери тууралуу 25 майда расмий билдирүү тараткан. Министрлер кабинетинин аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Абдибакыт Халмурзаев ээлеген кызматынан бошотулуп, башка кызматка орношту. Бул тууралуу жергиликтүү басылмаларга өздүк булактар билдиришкен. Маалыматта башкы прокурор Курманкул Зулушевдин буйругу менен Халмурзаев Ысык Көл облусунун прокурору болуп дайындалган. Абдибакыт Халмурзаев буга чейин Ысык Көл облусунун прокурору болуп иштеп кеткен. Ошондой эле Крим төбөлөр менен жакын мамиледе экендиги тууралуу бир нече далилдүү сүрөттөр менен ар түрдүү маалыматтар
да ачыкка чыккан. Алардын бири 2011-жылы көзөмөл органынын кызматкери Мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев менен Капрез мейманканасында таанышкан. Социалдык тармактарда кылмыштуулук менен сүрөт тарады. 2012-жылы ал кызматтан кеткен. 2 жылдан кийин Халмурзаев Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорунун кеңсесине ээлеп, 2017-жылы Борбордун көзөмөл органынын башчысы болуп тайындалган. 2018-жылы ал толук эмес деп табылып кызматтан алынган. 2019-жылы Абдибакыт Халмурзаев Баткен облусунун көзөмөл органын жетектеп прокуратурага кайтып келди. 2021-жылы февралда Халмурзаев өкмөттүн аппаратынын коргонуу, укук коргоо жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалган. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Кыргыз элим бүгүн 23 майда 8 saat 35 мүнөттө Алла Тааланын буйругу менен Жамаловдун чокусуна, Эвересттин чокусуна чыктык. Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз жерим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным. Ушу жеңишимди силерге багыштадым. Силерге арнайм. Кыргыз элим, эрдигибизди унутпайлык, намысыбызды унутпайлык, эркиндигибизди, касиеттүү жерибизди сактап калайлык. Эң негизгиси, туугандар, накта эгемендүүлүгүбүздү сактап калайлык. Антесе кул болуп калабыз. Кыргызстаным, силер үчүн армандага барагым келдик. Рахмат чоң. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Борисович. Уважаемый Садыран Нургажевич, я очень рад вас видеть. В следующем году мы отмечаем 30-летие нашего основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве. Но уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных наших отношениях укрепляется, развивается. Достаточно сказать, что Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Кыргызстана. К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией, известные причины. Но в первом квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на 6%. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю. Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, спутника ВИ. В прошлом году были запланированы годы или год России в Кыргызстане и наоборот Кыргызстана в России. Свыше 200 мероприятий у нас было намечено. К сожалению, пандемия не позволила их осуществить. А это самые разные направления, включая молодежный обмен, межвузовские контакты и так далее. Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане. Мы сотрудничаем и достаточно активно в международных организациях, среди которых особое место занимает, конечно, сотрудничество в рамках Евразес. Совсем недавно мы принимали участие в онлайн-встрече руководителей стран-участниц и наблюдателей ОДКБ, некоторые другие организации, в том числе и глобального характера, такие как ООН. Ну и, конечно, уважаемый господин президент, мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос, позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров
уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей, и прежде всего Кыргызстан и Таджикистан, они думают о людях. Но нужно найти такой способ, чтобы решение всех этих вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем этому помогать. Я очень рад вас видеть в России. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Рад вновь встретиться с вами. Выражаю благодарность за приглашение. Мы с вами встречались ровно 3 месяца назад в Москве. И сегодня имеется хорошая возможность рассмотреть итоги двустороннего сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием. Спасибо. Счастливо. До свидания.